Assalamu алейкум. Туугандар, бул электронный тестер. Тестер буну ошол телефон оңдогондор. Анан ошо радиоэлектронщиктер өтө көп иштетет. Бунун кызматы кандай? Бул мындай, бул жакта вольтту көрсөтүп турат. Кичинекей вольттон баштап 3 вольт, 4, 5, 6 вольт, 7 вольт, айтор ошол 15 вольтко чейинки буюмдарды оңдоп атканда ошону бир жандырып текшериш үчүн блок питания катары иштетишет. Мында блок питания десе да болот. Универсальный блок питания, эң дешевый, эң старый блок питания. Мен муну 12-13 жашымда сатып алгам. Өтө жаны пышык, азыр өтө жаңылары, башкачалары чыгып кеткен. Буну мисалы мен көбүнчө кайсыл жерлерде иштетем? Мисалы мен буну көбүнчө пульт ремонт кылам. Азыр пульт көрсөтөм. Так. Допустим, на автозаводдун пульттарын мисалы ремонт кылып аткан учурда бунун батарейкасы мисалы 3 вольт, ушундай вольттордо мен бул платаны чачылган абалда ремонт кылабызбы? Ошо чачылган абалда ремонт кылып аткан учурда батарейкасын салбай эле мен плюсун плюска кымчып, минусун бул жакта вольтко коюп коем. Мисалы бул 3 вольт болсо, мен мунга 3,5 вольт берип коем. Ошо менен акырын муну текшерем. Бул азыр бул иштебейт, бузук, сууга түшүп кеткен беле. Астында ампери. Азыркы учурда бул пульт канча ток иштетип атат, ошону көрсөтөт. Бунун эң жакшы преимуществосу мисалы көп ток жеп калган пульттарды ошо астынан канча ток иштетип атат, анан батарейканын канча убакытка чейин тогу жетет, ошону десе болот. Мисалы муну ремонт кылган уже кереги жок. Уже мындай ток жесе батарейка 1 саатта эле отуруп калат. Бул максимумду 0,2ге чейин чыгып, 0,1ге чыгып, ушул жерлерде кнопканы баскан абалда гана шкала көтөрүлөт да. Азыр бул жанбай эле өчүгүү учурунда ушундай көп ток жеп атат. Бул деген батарейканы салганда өзүнө отуртуп коет деген да. Ушул тип батарейкаларды айтор пульт ремонт кылганда деги эле мындай любой эле мисалы азыр лампочка текшерсем, мен буну светодиодный фараларда передний, задний LED лампалар бар го. Ошолорду мен аларды мисалы вольт 6 вольт болот. 6 вольтты мен 6,5 вольтко коюп алып, аны ремонт кылып аткан учурда мен ары бир көтөрүп барып машинага улап жандырып текшербестен ушул жерде отуруп алып текшерем да. Линзалардын ангелдерин койгондо айтор ошо блок питаниясы канча вольт болсо, мен ошо вольтту ушул жерден берип, канча ток жеп атат, либо ошо иштеп атабы, иштебей атабы, ошого өтө керектүү нерсе. Бул буюм өтө арзан турат. Азыр билбейм баасы канча турат. Ошол учурда 2,5 миң турчу да. Эми азыр менин оюмча 4-5 миң турат. Азыр цифровой бул жерде мындай эмелери менен көрсөтүп турат ошо. Цифровой канча вольтко койдуң, айтор бардыгын көрсөтүп турат да. Анан баягындай атайын бир контакттары бар, буяктарга разъемдорго сайылып мындай тык этет, эмелери текшерсе болот. Эми транзисторларды, силовой транзисторларды текшерсе болот ушу менен. Ошон үчүн мына аппарат электроника менен иштегендердин бардыгына өтө керектүү буюм. Буну баягы то есть радиоэлектронщиктерге запчасть саткан жерлерде тапсаңар болот. Бишкек жакта Табылгада бар. Табылга деген торговый центр бар, или кандай рынок болуш керек. Түштүк региондо Кара Суу базарында бар, мен билген. Ошол жерде баягы атайын Кытай базар деген жакта бар, телефон запчасть саткан же болбосо баягы Кытай базарга баягы микроэлектроника саткан жерлерде сатат. Туугандар, ошо электроника кызыккандар менен бөлүшүп коңуздар. Ассаламу алейкум.